Ар жуманын ишемби күнү коомдук телерадио берүү корпорациясы жана ТК музыка телеканалдарында улуттун уюткусу болгон үй бүлө тууралуу кеп кылган кош келиңиздер теледолбоору сиздерге салам айтмакчы. Ардактуу көрөрманым, бир саатыңызды бизге бериңиздер, анткени сиздерге жакшы маанай жана ошондой эле үй бүлөнүн сырларын бөлүшүүгө кепилдик бермекчибиз. Анда эмесе кош келиңиздер теледолбооруна кош келиңиздер. Бысмылдады программабызды баштап алгандан соң каармандарыбызга кезекти берсек. Албетте, ар жуманын соңунда кайсыл каарманды сиздерге тартууласак деген ой бизди басып турат эмеспи. Бул жуманын өзгөчө кеп кыла турган үй бүлөсү албетте жаш, бирок үлгүлүү үй бүлө десек да болот. Таланттуу үй бүлө. Живе тоонун экс-солисти, ырчы таланттуу мырза Минур Алтынбеков мырза жана ошондой эле жубайы Жазгүл айымдын сүйүү баяны жана ошондой эле үй бүлөсү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кош келиңиздер. Кош келдик. Чоң рахмат. Минур мырза, сиз дүйнө жүзүндөгү эң сулуу айымдын колун кармап турганын байкап турасызбы? Ооба, ошон үчүн кое бербейт ам. Өмүр бою кое бербеңиз анда. Буюрса. Кош келипсиздер, кубанычтабыз биздин программабызга. Анда эмесе бүтүндөй кыргыз элине сиздердин үй бүлөңүздөр тууралуу кеп кылууга даярсыздарбы? Даярбыз. Даярсыздар. Биз дагы 100% деңгээлде даярбыз деп коюңуздарчы. Тосуп алалы, келиңиздер. Орундуктардан орун алыңыздар. Бул чыгарылышта Минур Алтынбеков менен Жазгүл Абылбекованын ары бактылуу, ары ийгиликтүү үй бүлөсүнө кош келиңиздер демекчибиз. Анда эмесе ырчый чоң энесинин колунан тарбия алып, бойго жеткен мырза. Андан соң көксөгөн кыялынын артынан билим алып, сахнага сапар тартуу үчүн Кенже Дүйшееванын группасында Живе тоонун солисти болуп жүргөнүн дагы эске салалы. Ошол учурда жаш жылдыз өзүнүн экинчи жарын сүйгөнүн табат. Жалпысынан Минур мырза менен Жазгүл айымдын сүйүү баяны башталып, бири-бирин жандай көргөн жубайлардын кичи мамлекетин түптөгөнүнө 3 жылдын жүзү болду. Аз, бирок саз десек дагы болот. Азыр ата-эне бир уулду жана дагы бир перзентти күтүшүүдө. Ал учур турмуш жолу түз эмес. Ошондуктан жаш жубайлар бири-бирин түшүнгөнгө аракет жасап, сыйды биринчи орунга коюшса, бакыт да башка конуп, үй ырыскыга толот деп айтып жатышат. Анда эмесе кош келиңиздер долбооруна, кош келиңиздер. Кадырман көрөрманым, анда эмесе бүгүнкү төрүбүздүн эң сыйлуу коноктору менен каарманыбыз тааныштырып өтсүн. Келиңиз, микрофон сизде. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биздин чоң үй бүлөнү тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Эң биринчиден менин атам аты Алтынбек. Кош келиңиз. Андан кийинки суйкайган сулуу чоң кыз апам аты Максуда. Кош келипсиз. Андан кийинки бизди ушул уровеньге жеткизген, аябай фундаментти жакшы куйган инсан. Мен азыркы күнгө чейин ыраазычылыгымды билдирип келем. Эфирден дагы пайдаланып сизге аябай ыраазымын. Менин сүйүктүү апам Кенже Дүйшеева. Кош келипсиз. Бул жакта менин карындашым, бир тууган, жакында эле турмушка чыкты. Аты Меримгүл. Кош келипсиз, Меримгүл, куш болуңуз бек болсун. Андан кийинки күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлаптыр деп айтат. Ошондуктан биздин үй бүлөгө жаңы кошулган инсан Калыс деген күйөө балабыз. Андан кийинки эң жакын досум, мен көп сырымды билген. Мен бул менен өмүр бою дос болушум керек, же мен өлтүрүшүм керек да муну. Же жок кылышым керек. Аты Самат. Кош келипсиз, Самат мырза. Анда эмесе Жазгүл айым, сиз өзүңүзгө тиешелүү инсандарды тааныштыра кетиңиз. Бул жакта менин апам аты Токтакан. Кош келипсиз. Бул жак болсо менин бир тууган иним болот. Аты Улук. Биздин эң кичүү эрке балабыз. Кош келиңиз, Улук мырза. Атам менен сестренкам алардын жумушу чыгып келе албай калышты. Анан менин эң жакын подружкам Мерим Төрөкулова. Кош келиңиз, тааныбыз. Кош келиңиздер деп айткым келет. Программабызды мурда кийин көрүп жүрсөңүздөр, сиздердин үй бүлөңүздөр тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Ошол себептерден ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер долбоору эфирде, биз менен чогуу болуңуздар деп ар бириңиздерди эфирге жакыныраак чакырмакчыбыз. Минур мырза, Жазгүл айым, сиздердин эң алгачкы таанышкан күнүңүздөргө сапар тарткыбыз келип турат. Бул сиздердин таанышууңуздар кайсыл мезгилде, кайсыл күнү таанышкансыздар, эсиңиздерде болсо? Кыш мезгили болчу. Мен бирок кайсыл числодо экени толук эсимде жок экен. Анан айтпа дейт.
Ошол убакта социалдык тармактардан таанышканбыз. Мен Жазгүлдүн сүрөттөрүн көрүп чыгып, ошондо сүрөттөр аз эле болчу. Инстаграмда бир 13-14 сүрөтү болсо керек эле. Анан баардыгына лайк коюп, О, привет, сен эмне күлбөйсүң деп жазып койгом да. Анан кийин бул бир 3-4 күндөн кийин жооп берди. Привет, күлүп эле жүрөм дайыма депчи. Ошол убакта көрсө модельный агентствого барып окуп, ошондо күлгөндү үйрөнүп жүргөн окшойт менин оюмча. сизге жолугам күлгөндү үйрөнүп алайын алдын ала деп, Жазгүл айым. биз ошо кышында таанышканбыз. Анан биринчи жолу жолукканда 4-февралда жолукканбыз. Мынакей айымдын эсинде экен, бирок эмнеге сиздин эсиңизде жок датасы? Жок, анткени деген эме да, Мээримдин тууган күнү эле актаныңыз. жакын. Жок, чын эле Мээримдин тууган күнү болчу, курбу кызынынчы. Ошон үчүн эсине калды. 4-февралда экөө салондо пландап тууган күнүн кандай өткөзсөк деп жүргөнбүз. Анан бунуку 5-февраль, ошо 4-февралда жолуккам да, ошого эстеп калып турмун. Андан кийин эмнеге күлбөйсүң дегенде, мени со стороны скромная, стерва деп ушинтип көп ойлошот да. Анан эми билбейм, мага андай деле көп Ошондой эле стервамын деп коебузбу? Андан модельный агентствого барганда ошол жактан бизди позировать эткенди, басканды, күлгөндү үйрөтүп, анан күлүп баштаган окшойм. Жакшы. Минур айткандан кийин дагы может күлүп калдымбы. Демек күлкүңүздүн себеби болгон турбайбы, Ооба, мына азыркыга чейин ушундай болуп келем да. Болсун, жакшы. Албетте, бул жашоодо сенин күлкүңө себепкер болгон инсандар өтө аз, бирок өмүрлүк жолдошуң болсо мындан өткөн чоң байлык жок болуш керек. Анан негизи эле таанышканда бир адамдын бир сапаты же болбосо бир өзгөчөлүгү арбап алат эмеспи? Минур мырза, кайсыл өзгөчөлүгү сизди арбап алды? Мен ойлойм күлбөс кандыгыбы деп ойлоп калдым да. Мен ушуну күлдүрөйүнчү деп. Жазгүлдүн өзгөчө эмеси сапаттары мындай токтоолугу, анан сабырдуулугу, анан бүт нерсеге акыл калчап иш кылгандыгы мага жакты да. Анан эми буга чейин деле сүйлөшкөн кызыбыз болгон, эми аны баардыгыбыз эле билебиз. Ошон жөнүндө айтып кетиңизчи деп кой. Анан Жазгүл ошолордун баардыгын өзү деле билет аны. Биз башында дос болчубуз, андан кийин эле бир жылдай дос болуп жүрдүк, андан кийин 2 жыл. Сынап жүрдү да дос кылып. Анан 2 жыл ошо кыз жигит катары сүйлөшүп, анан баш кошконбуз. В общем 3 жыл болгон да. Ошол убактарда өзүнүн токтоолугу, акылдуулугу, жөнөкөйлүгү менен ошол арбаган сапаттар. Сиздичи кайсыл сапаты менен арбап алды эле? Мен биринчи көргөндө мындай таза өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөндөрү, андан кийин уже жакшылап сүйлөшүп баштаганда аял затын сыйлаганды билгендери, мындай жакшы мамиле кылып, ошолор жаккан сүйлөп. Демек, аял затына болгон мамилесин текшерген турбайсыздарбы? Мен сиздерге суктанып отура берип, бул жерде Smart & Rich компаниясынын чайын куйбай калып турум. Күн ысык болсо деле эми чай ичип отуралы. Биздин өнөктөшүбүз программабыздын Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясы таза нукура азыктардан жасалган чай жана кофени сиздердин үйүңүздөргө ар дайым мыкты атмосферада сунуп келе жатат. Мен болсо конокторубузга чай куйганды атайын көк чай даярдап койдум эле. Ош жактан келатат дегенде эле кой көк чай деп. Ооба. Көк чай баягы ысыкты басып эле жакшы эс алтат дегенден Smart & Rich'тики таза азыктардан жасалган. Анан Ош тарап негизи көк чай ичет. Мен да жакшы көрөм көк чай ичкенди, ошол себептерден келиңиз. Кара чай деле иче бересиз, Мейли. Smart & Rich'тин кара дагы, көк дагы чайлары бар. Анан айта кетсеңиздер, негизи эле баягы үй бүлө демекчи, үй бүлөдө ар кандай кырдаалдар болот. Кээде кызганыч демекчи жолдошуңуз өнөр адамы, сизден жакшы көргөн дагы көптөгөн кыздар болсо керек. Анан алгач турмушка чыгып атканда ошол сезимдерди ойлодуңузбу? Кызганбаймынбы? Кийин кандай? Ошону ойлоп турмун деле. Бирок адамда ишенич болуш керек деп коет го. Мен экөөбүз кетип баратканда деле сүрөткө түшөт. Чогуу кыздар эми сүрөткө түшө алайынчы деп түшө берет. Анан даже мындай өзүм деле тартып коем да. Келиңиз мен тартып коеюн деп. Кол эме кучактап алсаңыз эми да колдуктап алсаңыз деп. Өзүм деле тартып коем, эми ал чыгармачылыгын сыйлаган адамдар да анан эми чектен ашпаган деп айтсам болот да.
Минур мырза, кызганычтар болот, кызганган времялар деле болот анда. кантип кызганасыз? Сиздин кызганганыңыз мага кызыктуу Неге болуп атат. тинтип айттың, неге деп мындай болот го жашоодо, ошентип эле айтам. Неге сен ага антип сүйлөп атасың? Сүйлөй эле койчу деп. Кимге сүйлөө деп? Фанаткаларына бир жака барып, мындай мисалы народныйга кирсек деле, саламатсызбы деп учурашсак, эркек кыздар башкача түшүнүп моинтип карайт да. Аны учурашпай эле койчу, учурашкысы келбегенден кийин деп аны ошентип айтам. Демек, Ошондой времялар жолдошуңуз кичпей эле сүйлөшпөй экен, э? Ооба, Мен негизи ооба. ушундай мынтип позитивный жүргөнү жакшы көрөм да өзүмчү. Анан тааныбаган бирөөлөр менен деле саламатсызбы, жакшысыңар деп ушинтип кое берем да. Десем ошого сен кичине скромныйраак болбойсуңбу деп эле жазып. Алар түшүнбөйт да, башкача карап. Чайыбыз мындан айланып келип атат окшойт, э? Сүйлөй эле койчу, учурашпай эле койчу деп айтам, анан мындай чектен ашкан кызганыч деле пока боло элек. Болбой эле койсун. Жакшы. Эң алгачкы белек эсиңизде, негизи эле баягы мырзалар албетте кызды жакшы көрүп калганда сезимин билдириш үчүн белек тартуулайт эмеспи? Эң алгачкы белеги. Эң алгачкы ошо туулган күнүмдө гүл алып келип берген, роза. Анан шкатулка, бижутерия салган кызыл шкатулка алып келип берген, ошол эсимде. Акыркы белегичи качан берди эле? Акыркы белеги Сразу көрсөт. телефон iPhone 12. iPhone 11 деп. 12. 12. Жакшы, жакшы. Сизге белек береби негизи жубайыңыз? Ооба, жубайым белек берет. Байпак берет деп коюңуз. Жок, белектерди беришип турабыз бирибизге бирибиз. Мына могу саатымды жубайым берген. Жакшы. Негизи эле баягы үй бүлө демекчи, мына ушул алгач кайсыл сапаты сизди үй бүлө курууга түрттү? Жазгүл айымдагы. 3 жыл сүйлөшүптүрсүздөр. Жазгүлдүн ошол жанагы эле жогоруда айтылган сапаттары кийин эми баягы билинет эмеспи? Жанагы кыздар менен сүйлөшкөндө кимиси сага жакшы аял боло алат, кимиси начар Ошол аял жөнүндө болот айтыңызчы, дегендей. бойдоктор билип алсын. Кайсыл? Аны өзүмчө мен Инстаграмдан айтайын дедим эле деп эле. Ошол сапаттары мени түртүп, анан мынакей Самат экөөбүз дагы акылдашып, аябай Саматтан көп кеңеш алам, Саматка көп кеңеш берем, экөөбүз көп нерсени акылдашып иш кылабыз. Анан үйлөнөрдүн алдында ошол Саматка айтып, Самат ушундай үйлөнгөн атам туруп эле мындай үйлөнгүм келип калды да. Өзүнчө эле бир ушундай желание пайда болуп калды. Ошол башынан баштап айтайын. Анан Саматка айттым, Самат, мен үйлөнгүм келип атат дедим. Десем аны, "Йо, брат, давай" деп баштады болчу. Анан ошон Саматтын ошол волнасы менен мен еще больше кеттим да, үйлөнөм депчи. Үйлөнгөн жакшы дедиби? Самат, үйлөнүшүң керек деп ушинтип баштады. Анан эшикке чыктым. Биз анда кафеде ырдап иштечүбүз. Анан эшикке чыгып туруп бир кара машина айдачумун. Аны кийир боюнча эле сүрөткө тартып туруп киргизип салдым, сатам деп. Эртеси эле ошол машинам сатылып кетти. Сатылып туруп эле анан кийин эле тойго бир аз акча жетпей атканда ошол машинаны сатып туруп эле үйлөнүп алгам. Ал машинаны Жазгүл айымга айлантып койгон турбайсызбы? Ошо айтат ошол мени. машинаны аз мен айтып Сен коеюн. менин машинамсың. Жок, ошол машинаны аябай жакшы көрчүмүн да. Мен саткым келчү эмес ал машинанычы. Маркасы Toyota Windom деген машина болчу, бирок эски эле машина эле, аябай жумшак машина болчу, билсеңиз керек. Анан мен Жазгүл айым жумшак экен, мындай карап турсак. Ошо, Window'ум, Өзү жагынан. менин сен Window'умсуң деп коем да. Аны азыр Минур айтса да эстеп кеттим. Экөөбүз сүйлөшкөндө, кийим алып, дос болуп жүргөндө, кийим алып, магазиндерге барганда дагы сен менин апамдай эле боло бересиң деп мен ушинтип урушарчы да. Көрсө балдар апасына салыштырат окшойт. Апама окшой эле ушинтип айта бересиң, апамдай боло бересиң деп берчи. Ошонтип эстеп кеттим. Салыштырып издеп жүргөн окшойт деп да ойлоп кеттим. Жакшы, негизи эле айтып коет го, кыздар атасына окшош мырза издешет, ал эми мырзалар болсо апасына окшош депчи. Супсулуу чоң кыз отурат эле, мына ушул мырза менен апабызга кезек берели, келиңиздер. Микрофонду алсаңыздар. Алтынбек мырза, кеп кылып кетсеңиз, уулуңуз жөнүндө. Эми уулубуз мектепте окуду, Каракулжа районунда Бегиев Бөжөк Бегиев атындагы орто мектепте окуду. Эми окуганда жакшы, мындай уюштургуч жактары да аябай жакшы болчу. Анан биз эч бир мындай бир класс жетекчисинен бир мындай бир жаман сиздин балаңыз моундай дегендей деген сөзүн уккан жокпуз.
Анан ушундай кароо ушундай нерселер болгондо ушул бала ырда чыккан. Эми муну айта кетпесек болбойт, чоң энеси баккан. Чоң энеси аябай шайыр, эми силер билбесиңер, Кенже жакшы билет. Шайыр жүргөн кемпир эле. Эми көз өтүп кетти, анан ошол кемпир көп барат эле, чоң энесичи. Мен баягы мектепте чогулуш болот эле. Ата-энелер чогулушу, жанагындай мындай бир дагы бир кароо сынактар болуп калганда ошо чоң энеси барат болчу. Чоң энеси өзү тарбия берет эле. Ошо чоң энесин ээрчип, чоң энеси тарбиялап чоңойткон. Чоң энесинин колунда чоңойду. Анан чоң энеси 11-классты бүткөнчө чоң энеси менен бирге жүрдү. Анан 11-ди бүткөндөн кийин биздин колубузга келди. Келип анан кийин окуду, искусство институтунда 5 жыл окуду. Анан окууну бүткөндөн кийин анан ушу үйлөнөм деп калды, үйлөп койдук. Мына Кудай буйрса, азыр бир неберебиз бар, жана дагы бирисин күтүп атабыз. Бирөөсү азыр деп турат окшойт. Азыр деп турат. Мен коркуп атам программанын жүрүшүндө акырындан төрөтүүгө чуркап кетпейби деп. Жок, Кудай сактасын, эми убагы келе элек болуш керек. Анан Жакшы экен билгениңиз, ал жакшы экен. мен дагы мындай уктум эле да, август айында деп айтышты эле. Анан азыр июль го, анан дагы бир жок дегенде бир 20 күн бар го деп ойлонуп атам да өзүмчө. Демесе микрофондо чоң кызга эмнеге чоң кыз деп атты десе, көрсө апасы башка турбайбы? Апасы чоң апасы турбайбы, Көзүңүзгө апаңыз дагы эле чоң кыз көрүнүп тур. Мен апамды дайыма ушинтип эркелетип коем да, чоң кыз анан кээде эже кандайсыз деп элешти. Тамашалаш беребиз. Максут апа, кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жүзүңүздөн жылмаюу, жылдыз кетпеген айым экенсиз. Анан уулуңуз жөнүндө баягы бала кезинде, кичинекей кезинде кызыктуу окуялар көп болсо керек. Эсиңиздеби? Биз өзүбүзчө бөлүнгөнүбүздө эми коноктор барат да үйгө көрөбүз деп барса, белки кичинекей мындан кийинки иниси бар, аны чакыртам, энеңи чакырып кел десем, бул кошо келет да, бул кошо келип алды. Анан эми мен дасторкон жайып чай коеюн дегенде эле уже бул апа ыркесе баштабайлы. Иниси деле жакшыртайт, анан ыркесе баштабайлы деп эле үйдүн бир бурчуна туруп алып эле ырдай баштайт. Ай болду эле, ыркесеге жетелек. Биз эми чай коюп атсам эле ошентип, биз ыркесе баштаганга жетелекчи тура тур дейм да күнү. Анан бир аз отургандан кийин эле ыркесе баштап киришет булар ырдап. Ошондо эле ошо ырга шыгы болуп, ырчы болгонго өзүнчө неметкен окшойт. Калоосу болгон экен, Ошол учурда эле баягы ыркесени ырдап эле аудиторияны текшерип, жүрчүңүз турбайбы? Мектептерде ошо кароо сынактарга катышып, биринчи классында эми чоң энеси барсын деп тартынып барбайт элек. Сен бар деп бир жол мени жиберди. Эми ал кишинин уруксат берип аткандан кийин барсам, бул жакшы ырдады, аябай жакшы ырдап, ким баласы деп анан. Ошо ырдаганда марафон болуп атыптыр, акча кыстарыш керек экен да. Ата-энеси барып акча кыстарып келдим. Ошондо аябай элдин баары таң калып, ким баласы дегенде ушундай толкундан өзүнчө эле балам ырчы болуп сахнага чыкканда элестеттим да, ошо мезгилде эле микрофон кармап ырдаганда сүйүнүп, башкача сезимдер болду ошондо. Андан биринчи сахнага чыкканда дагы андан башкача сезимдер болуп, көзүбүзгө жаш келип, кой мен балам ырдабаса мен эмнеге ыйлашым керек деп көзүмдүн жашын сүртүп ушинткен күндөр болду. Жакшы. Балаңыз жөнүндө эми токтобой тормозу жок айтып берет экенсиз. Ал эми келиниңиз жөнүндө угайынчы, негизи канчалык деңгээлде келиндик кызматын аткарат? Келиниңизге канчалык деңгээлде ыраазысыз? Характерин айтсам, бул мага окшош, Жазгүл. Келиндерим баары эле токтоо, ашыкча сүйлөбөйт. Анда мени дагы элдер мындай сыртыман көрүп, ошо Жазгүл өзүн айткандай, мени дагы бир коркунучтуу аял стерва деп ушинтишет экен. Чын, ошо мындай салам айткандан кээ бир адамдар коркот экен да, ушинтсе угуп алып. Сирдүү көрөт турбайсыз. Ошондой көрүнөт окшойм, өзүмө билинбейт. Анан салам айтканда да тартынышат экен. Мен сүйлөшө келгенде, анан сиз жакшы эле адам турбайсызбы дегендерди угуп калам да. Анан Жазгүл деле кебетесинен ошондой көрүнүшү мүмкүн башкаларга, бирок жакшы өзүнүн келиндик кызматын аткара билет, токтоо, ашыкча сүйлөбөйт, өзүнүн ордун билет. Анан эми мен кызымдай кабыл алып эле, эки келин тең эле жакшы болгонго, эми жакшы сөз менен айтканга, эми мен катык айтып урушсам деле чыдаса керек. Эми антип андай да болду беле? Деңгээлге жок, эми мен айтам да, эми мен өзүм характерим айтып атам. Бул эми урушканда деле көңүл калган эмне кереги бар? Анан сиз келиндериңизди мынтип
эркелетесиз деп балдарымды ошентип канча эркелетем да анан эми мен урушсам силер капа болбойсуңарбы деп күлүп калам. Келиниңиздин кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Кайсыл тамакты жакшы бышырат? Келиним ашты жакшы демдейт. О, Анан бул тамак жасап атканда да бир күн күнөө кирсем дейт. Апа мен мурун поварлардын колу, менин колум эмес поварлардын колу деп аш демдечү элем да дейт. Анан бүгүн дейт. Бүгүн менин колум эмес апамдын колу деп демдеп атам дейт. Десе күлдүм аябай. Эмнеге анттың десем, сиздей жакшынакай болсун, жакшы демдейин деп ушундай ниетимен демдеп атам дейт. Ошентиң десем күлдүк аябай. Ошентип ашты жакшы басат. адамдын көңүлү гүл деген ошол да. Жакшы сөз баягы жаныңызды эргетет. Сөзсүз албетте. Караңыздарчы. Кыргызда негизи келин менен кайнененин ортосундагы маселе өтө зор. Ошол маселеде мынакей бул жерден мисал алсаңыздар болот да. Караңыздарчы, апасына бир жакшы сөздү айтып койду. Ал сезим ошол учур дагы деле жүрөгүндө калган экен. Сөзсүз жакындарыбызга жакшы сөз айтканды унутпайлы. Анан атабыз чыгармачыл инсан деп уктум эле. Кичине баягы бир сиңгил таштап коет депчи. Биз кол чапсак сахнада турганда элестетип өзүңүздөр бир чыгармаңызды аткарып берип койсоңуз жакшы болот эле. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым ийген кезим менин, талайсыз махабаттан өксөбөгөн, тагдырым билгендерден эсендемен. Азаматсыз. Таланттын 50%-ын атаңыздан алсаңыз, 50%-ын апаңыздан алган экенсиз. Апаңыздын калеми курч экен, калемиңизге таандык бир ырлардан окуп берсеңиз кандай дейсиз? Эми кенженин эмгеги дагы абдан зор. Ушу биздин балдарыбызды сахнага аябай бизден кийинки тарбияны берип, камырдай ийилеп, жакшынакай кылып алып чыкты. 4 бала эмес, 1 баланы тарбиялап чыгыш деле кыйын. Биз рахматыбызды айтабыз. Ошон үчүн ушу кенжеге ушуларды жазган элем. Ошону өзүнө деле айта элекмин, эми азыр эфирден пайдаланып. Кандай, сезимдер кандай, жакшыбы? Кандай болду экен деп ойлоп атам эми. Эми кандай эмеде жазылса дагы ошол кенжеге арналган нерсе да. Бул үчүн мен үчүн өтө күтүүсүз. Анан чындап эле мындай анча-мынча толкунданбайм, билесиз да мен. Бирок азыр толкунданып кетсем, мындай денем мындай бир башкача болуп кетти го. Айтылган нерселер кокустан айтылып кетсе, Эми баарына даярмын го мен эми. 20 жылдык концертиңде айтайын деген мен ал мезгилде сахнага чыгып айтсам туура болобу болбойбу деп чыгып айта алган эмесмин. Эми ошону айта албай калган ырымды азыр айтып берейин. Ошо жаттап койгонуңузга аябай таңданып атам да. Ошо эсиңизде калган. Эсимде калбай сага жазгандыр Чын эсимде жүрөктөн жазылыптыр демек. Анда эмесе айтып берейин кенжеге. Чагылгандай жарк-журк эткен мүнөзүң, элиң үчүн кызмат кылып жүрөсүн. Кош тизгинде бирге карма ар дайым, бизге жагат ошол сенин мүнөзүң. Сүйлөгөнүң, күлгөнүң да башкача, жүзүң сулуу, жүрөгүң да таптаза. Биздин кыз деп сыймыктанып жүрөлү, ырдап бийлеп жүрө бергин ар дайыма сахнада. 4 баланы чыгардың тарбиялап, балдарың да сага окшоп баратышат. Бул сенин мээнетиңдин кайтканыдыр, суктанышып кол чабышат чар тарап. Бизге болгон күйөө жигит Талгат мырза, кенжебиз жаралганго бир башкача. Кенжебиздин баркын билип ар дайыма биздин кызды сыйлап жүргүн күйөө бала. Талгат эми Талгат укса эми жакшы болмок, Бирок мына эми бизден ошондой бери болгон учурда келебиз го, ошондо бирок мына саламымды байды жеткирем. Ардактуу телекөрүүчү, биздин программабыздын өзгөчө сиздерге пайдалуу өнөктөш тууралуу кеп кылып кетсек. Бул Ихсан кооперативи. Ихсан кооперативи 10 жылга 4% менен үй алууга мүмкүнчүлүк тартуулайт. Биздин канчалаган мекендештерибиз Кыргызстандан тышкары бир максат менен иштеп келет эмеспи? Үстүмдө үйүм болсо деп. Кыялыңызды Ихсан кооперативи менен биргеликте орундатыңыз. Заманбап жашоодо эгерде акчаңызды туура жакка коротууну кааласаңыз, биздин мыкты өнөктөшүбүз Биток 4 сайтына кирип толук маалыматты билсеңиз болот.
Нитро. Управляй энергией. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Микрофонду өкүл апасына сунайын. Келиңиз, келжайым. Өзүңүздүн уулуңуз жөнүндө кеп кылып кетсеңиз, кантип топко келип калды? Кайсыл сапатынан улам сиз тандап алдыңыз? Минурдун топко келгендеги бир өзгөчөлүгү баягы Нияз деген азыр бир жакшы жигит жүрөт. Ошол жигит мага ушу жигиттерден керек десем, булар экөө окуп, экөө группалаш, бир группада окушат, анан жаңы бүтүп аткан мезгил экен. Буларды мага тааныштырды. Байкуш бирок ошол топтун ичинде өзү болбой калды. Тилекке каршы. Анан буларды тандап коелу кетип калдым. Бир 6 айга чейин Алматыда жатып алдым. Чындап эле чыгармачылыкка келе турган болсо, бекем тартипти биле турган бал жигиттер болсо, булар азыр мени күтөт, болбосо күтпөсө, болду, мен буларды албайм деп. Анан бир күн СМС келет мага, бир 3 айдан кийин, 4 айдан кийин, качан ишти баштайбыз деп. Башталды дедиңиз анан. Бул шашмарак. Ошол убакта качан ырдайбыз? Качан болот? Тиги болот эле дейт да. Мен айтам, дымага күчтөр ушул окшойт деп койм. Топтун ичинде бою эң кичинекей бул. Мен айтам, бар арык жигиттер. Спорт дейм, спорт. Силерди мындай келбетке келбесеңер бул болбойт. Арык бир башкача балдарды алып тур деп коет. Ой, ал убакта СМСтерде толтура, сын айтканада толтура кыздарга окшош жигиттерди алып тур деди. Токто дедим, күзүндө сүйлөшөбүз. Жөжөнү күзүндө эсептешебиз деп. Анан топтун ичинде анан бир ай майын чыгарып эзе баштаганда анан запись качан болот деген суроо болбой калды. Ошол эле учурда доспуз, ошол эле учурда эже, ошол эле учурда устат, ошол эле учурда бир тууган, ошол эле учурда энеси, ошол эле учурда атасы болуп кетебиз. Анан бирок албетте мага караганда Талгат менен булар көбүрөөк сырдашат. Анан таң калыштысы үйлөнөргө жакын. Мен эчтеке билбейм. Талгат айтат мага, биздин жакында келин алабыз, кызды болобуз деп атат. Мен аны жиздеңен сурап атам. Кандай экен дедим. Жакуну десем, хорошенькая деп койду. Жакшы дейт, десем, токто деди да. Ушундай деп айтты да жиздең. Анан болду, ошол менен көңүлүм да ток болду. Тойго бир 6 күн калганда анан уктум. Мен айтам, бүгүнкү эфирге дагы мага чалбайт, Самат аркылуу. Мен айтам, эртең тартыла турган бала мени чакырабы экен. Жок апа, азыр сизге чалат экен дейт да. Кудайга баарына шүгүр дейм, бүгүн Жаку жөнүндө да абдан жакшы сөз айткым келет. Анткени Минурга караганда мен Жаку менен аябай көп сүйлөшөм. Анан Жакунун мага эмнеси жагат, ушунда бир эпчилдиги, байкагычтыгы, баягы пам-парасат деген бир баалуу сөз бар да. Пам-парасаттуулугу мен баалайм да. Ушундай бир булар үйлөнөрдө мен айтат элем, эй, көзүңөрдү ачкыла балдарым. Силерди көтөрчүдө алып чапып жерге чаба тургандагы, силерди жок кылып ичет да, бул аял киши болот. Эгерде ошол силердин көңүлүңөрдөгүдөй болуп, силерди жаттап, силер менен чарк айланбаса, силер да ошонун тегерегинде чарк айлангыла. Ошондой болбой турган болсо, анда мен анда бүттү, колду үзүп, балдарым колдон чыгарган экенм деп айтат элем деп. Бүгүнкү күндө Саматтын келинчегине дагы мына ушул бала чакага Кудайга миң кала шүгүр деп айтайын. Бар болгула алтындарым. Бактылуу болгула, ушул чоң жеңиш. Албетте, сиздей өтө күчтүү, өтө таасирдүү инсандын колунан мынчалык жөнөкөй инсандар чыкпайт эле. Ошол себептерден сиздин дагы мына ушундай топко салым кошкондо, чыгармачылыкта бүгүнкү күндө Минур Алтынбеков болууга дагы топтун салымы өтө чоң болуш керек. Ошол себептерден чоң рахмат. Баалап барктап жүргөндө учурда инсандын баалуулугун барктабасаң ыйтып кеткенде аны ыйлап кыйкыруунун кажети жок. Анда эмесе Жаку деп калбадыңызбы? Мен дагы Жаку деп коеюн. Ооба, ошо. Жаку айымдын мына ушул эрезеге жеткирген алтындай апакеси дагы жаныңызда отурат. Микрофонду узаталы, сиздин дагы кебиңизди угалы. Алгач күйөө балалуу болоруңузду билген күнүңүз эсиңиздеби? Апа, мен турмушка чыгам, мына ушундай мырза менен тааныштым деп. Эсимде, жазы сүйлөшүп жүргөнүн билбейм. Жана колун сураганда көлгө барганда ошондо Инстаграмдан көрүп
көргөм да. Айтпай туруп Инстаграмдан көргөн экенсиз да. Кап Инстаграм караңыздарчы. Инстаграмдын жардамы. тууган күндөргө барганда Минур экөөбүз чогуу келип анан Бирок эми апам той менен переживать этет да. Сүйлөштүм деп айтпайт эле да. Кеч болуп кетти, кызым батыраак келсем, апам мен Минур менен барам десем анда. ошо. Спокойнойраак болуп калчу да. Анан кантип эле ушул досуң сени кечке эле жеткизе берем. Досуң да эле келе берет. Кетип эле да кандай эле жеткизип келет деп анан бирок кеч калганда Минур менен барам десе, последний күндөрү мен дагы ишенип калгам да, көңүлүм ток болуп. Ошо кеч келгенде унчукпайт элем. Анан Инстаграмдан көрдүк. Жакшы, эми Минур жакшы күйөө бала. Жазы семьядан эң чоң кыз, инилерин баккан. Анан ушундай өжөр бирдемен бар жок эле колунан келет болчу. Анан кийин ошол бактылуу болушсын. Жакшы. Анан күйөө балаңыз жөнүндө кеп кылалычы. Эми жылдыздуу күйөө бала деген бул өзгөчө тема да, туурабы? Үйгө барганда мүмкүн мен жылдыздуу күйөө баламын деп мындай, мен бул жака отурушум керек, мен мындай жумуш кыла албайм, мен микрофон гана кармайм депчи. Ошондой күйөө балабы же үйүңүзгө барганда күйпөлөктөп ары бери чуркап, апам эмне кыла кылайын деген күйөө балабы? Жок, неме андай жактарын сезген жокмун. Минур жакшы күйөө бала. Апа деп көңүлүн алат кишинин. Балдысына, баарына жакшы мамиле жасайт. Ошол жакшы күйөө бала. Жакшы күйөө бала. Сиз кыялдан кандай? Семьядан эң чоң болгон үчүн эми билбейм, күйөө бала деп деле эметпейт бизге. Минур болуп эле биздин өзүбүздүн семьянын баласындай болуп калган. Жакшы. Кол чабуулар болсун. Анда эмесе микрофонду эми өтө кызыктуу болчу кезек келди окшойт. Анткени Самат мырза эртетен бери эле мүнтүп эле кошулгусу келип айтып барат, токтоп кетип эле кайра айтып. Эми айтыңыз, жана башында айтты эле. Бул мырза менен өмүрүмдүн соңуна чейин достошпорсом, анда өлтүрүп ташташым керек депчи. Минур үйлөнөрдө Минур экөөбүз сүйлөштүк, анан ким ушундай мен айтам. Башында Жаканы жактырбайт элем. Экөөбүз бирибизге аябай кандайсыз. Бул да мен стерва деп ойлойт экен. Ушуну жакпайт эми, мындай сынаган сый берет, анан ушундай стерва көрүнөт деп элечи. Анан деп эле ошентип жүрүп, анан кийин жүрүп, анан Нуржамал деген дос кызыбыз бар. Ал ошол мактап эле, ал Жака момундай кыз деп эле бизге келинчегим экөөбүзгө мактаса эле, билбейм. Мен айышпама, мен жакшы келинчек алып барышыбыз керек. Айышпам таза, анан эртең менен турганда айышпамдарына биз эме репетиция концерттен чыгып, кечинде барат элек. Анан эртең менен туруп айышпам жумушка кетип тап свежий тамак жасап кетет эле да. Ошону мен сагынып барат элем да күнүгөчү. Анан ошонун баарын көрүп, атамдын баардыгы ордорду менен да. Анан ушул жака ушундай жакшы жубай келиш керек деп аябай издейт элем да. Минурдан биринчи мен жакшы издечүмүн да. Атам менен апама жакшы келин келиш керек деп. Анан ошентип Жаканы мактап атып, анан бир күнү жакындан жолуга баштадык. Анан Жака жагып аябай сонун кыз экенин билдик. Анан мен баштадым. Минур тиги кызың болбойт. Жака. Мен досмун десе деле, Жака. Анда мен Жаканы башка бирөөгө сатып салам деп эле өйрөттүм. Ошентип анан ошентип чечилгенден кийин анан айыштамдарга барып мен угуздум. Эмне кылабыз, бас айтасың сен деп. Анан атам менен айышпама айтсак, эми кандай болот тойго, мындай даярдык, аны силер ырчысыңар, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп. Ошондой кызыктуу күндөр өткөн. Биздики негизи көп кызыктуу. Ошо көптүн бирин айтып кетиңиз дейм, бизге кызык болуп атат. Бойдук арбуздан баштаңыз. Минур экөөбүз баягы окууда дагы, кастингке да чогуу барып, ар бир нерсени жакшы нерсе да, жаман нерсеге чогуу жүргөн адамдарбыз да. Анан кийин самолетко биринчи отуруп кенжем бизди учуруп алып кеткен Россияга. Ошондо да Минур экөөбүз отуруп алып, жакын отурушубуз керек депчи. Анан самолеттон булкыганда мыяң бирдеңке болуп атат. Чувствуйте тотасыңбы деп экөөбүз ушундайбыз да. Ооба деп. Биз ошо кыйкырып алганбыз деп мая самолеттун ичинде отуруп. Ошондой. Жакшы. Анан негизи эле баягы чогуу өсүп калгандан соң баягы Минур мырзанын кайсыл сапатын баалайсыз? Кайсыл сапатын минус деп эсептейсиз? Минурбектин кайсы сапаты? Минурбектин аябай
мен өзүм шашмамын да. Бирок шашмам менен баягы жаман күндөргө жеткен эмесмин, жакшы ийгиликке жетем. Бирок ошол эле учурда Минурдун токтолугунан дагы алып өзүмөчү тууралап, ошол сапаты жагат. Тазалыгы, тим эле, тазалыгын эми машинасына ачсаңөр тим эле. Мен уялам да. Ошо тазалыгы, анан оор басырыктуу адам, аябай анан жакшы совет берип, анан эң негизгиси ошол кандай кыйынчылык учурунда өзүнүн проблемасындай кабыл алган жагы жагат да. Сиздин проблемаңызды, маселеңизди өзүнүн маселесиндей кабыл алат, ушундай чечет. Аяшыңыз тууралуу кеп кала турган болсок, аяшыңыз азыр стерва болбой калдыбы? Жок. Азыр мен чалып алып берип келетим. Онон кетем курсак кандай чоңоюп атабы деп. Бизде ушундай сагынышып кетебиз. Анан ошо жакан жумушунда жүргөндөрүндө баягы келинчегим барып өзү кирпик жасайт да. Келинчегим барып жасатып калат анан. Жака ушинтип жазып атыптыр анан деп калсам мен кечке кайгырыпчы Минурга чалып, массаж кылып атасың, жакшы кара, жаканы жакшы кара деп эле ушинтип берем да. Ушундайбыз аябай. Жакшы, бири-бириңиздерге үй бүлөлүк жароокер, өтө жароокер, ыйлап кабыл алат, кубанып, баарыбыздыкын ыйлап чыгарат, ушундай бир эме Минурдун тоюнда ыйлап. Ары бар го, ары. Топтоп алып эле чуркай бергенче деп информацияны урушту да ушул жейт. Ой, эмне болдуңар десем, ушуга чалам, баарын көтөрөт. Ыйладыңыз беле? Минурдун тоюнда баягы үйлөнгөндө толкундандым. Анан тос сүйлөп баягы кыйынчылыктарды эстеп алып анан ыйлап десем эле тамада досубуз. Сен Минурду кыз узаткандай узатып атасыңар го деп күлөт да. Ошондон кийин күлүп калышат тойго ушинтип дос боюнча сен жакшы тосту айтып аягында ыйлатып турбайсың, канчадан ставкаң канча деп калышат кээ бирочу. Ыйлак досуңуз үчүн кол чаап коелу. Минур деле ыйлак, бирок өзү деле. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер теледолбоорунун өнөктөшү Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясы бир гана Кыргызстанда эмес, Орто Азияда дагы таза накта азыктардан жасалган кофе, чайлардын топтомун сиздерге сунуштайт. Үй бүлөңүздөрдү менен биргеликте мыкты атмосферада Smart & Rich компаниясын тандаганды унутпаңыз. Жайында сиздерди сергетүүчү Абдышата компаниясынын продукциясын сунуштайбыз. Бул сизге энергия берүүчү Нитро суусундугу жана ошондой эле витаминге толгон Vital Life суусундугу. Жайында Абдышата компаниясы менен бирге болуңуздар. Ар бир адам үй бүлөсү менен кыялындагы үйгө жашагысы келет. Тилекке каршы азыркы учурда өз мекенинен үй ала албай жүргөн, өз жеринде батирден батирге көчүп жүргөн жарандарыбыз абдан көп. Мына ошондой мекендештерибиздин жүрөгүн өйткөн көйгөйүн чечүү үчүн жеңил жол менен 10 жылга пайызы жок үй алып берүү үчүн Ихсан кооперативи болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ихсан сиздин үй бүлөңүздүн кыялдарын орундатат. Ихсан ак ниет менен ак өргө алууга жеңил жол. Ихсан ишеним менен бийиктикке жетүү. Ихсан менен кыялдарга жетели. Ихсан ар бир үй бүлөнүн кыялдарын орундатууга жеңил жол. Коомдук телерадио берүү корпорациясы жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында үй бүлөлүк баалуулукту биринчи орунга койгон кош келиңиздер теледолбоору өз сапарын улап жаткан учуру. Анда эмесе биз кезектеги коногубузга сөз берсек, Улук мырзага берели. Минур мырзанын кайнеси экен. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Негизи жездеңиз жөнүндө кеп кылып бериңизчи, кандай жезди? Аябай жакшы бала биринчиден. Биринчи келгенде эле тил табышып, кандай жакшы болуп, дайыма үйгө конокко келгенде мындай жакшы кабыл менен келет да, мындай бир нерсе менен алып келип, жакшы келет да, мындай жылуу маанай мененчи. Ошондо дагы жагат да, например. Жезде менде негизи эки эжем болуп, анан байкем жок да. Анан келгенде эле кандай болуп, жакшыбы иштериң, жакшыбы депчи, постоянно. Ошентип келсе любой эле адамга жагат да, например, мына келип. Билет экен да, коррупцияны жакшылап колдонуп турбайсызбы баратканда? Негизи жезде болгондон кийин үйгө бирөөнүн үйүнө барганда деле ошентиш керек да, жылуу кабыл алыпчы. Негизи ошондой болгон балдар жагат эле, мен өзүм деле анчалык деле көп сүйлөбөйм. Ушундай моменттер да болуп калат. Ошол
жакшы жездем ушундай жездеги болгон үчүн сүйүнөм. Жана менин эжем деле ойлойт элем жакшы балдарга тийсе экен депчи. Ошол эми Ал кыялыңыз орундалды бирок. Бир кыял орундалды десем болот. Минур мырзанын бети тим эле кызарып көзү көрүнбөй күлгөндөн моментип жыргап атат. Мындай сөздү сиз мындай кээ деле айтат окшойсуз. Жок. Улук негизи аз сүйлөйт да, аябай. Анан улук сүйлөп кетсе мен таң калат. Жамгырчиева или боюн сүйлөп таштайт. Бир көз менен мынтип да сүйлө улук, сүйлө деп. Аркы көз менен. Ооба. Жакшы. Анан негизи эле бир тууганыңыз Жазгүл айым сизди өзү кээде карап, чогойтуп өстүргөн экен. Анан мүнөзү кандай, кээде чымчып койгон учурлар болду беле? Эжем менин бир тууган болгондон кийин аябай жакшы караган, кичинекейимден бери чоңойтуп өстүрүп, жаман балдарга кошулба дейт. Биринчи очередчи баган балдар менен жакшы жолдо жүр. Эми бүт эле брачкасын ошондой каалайт да, инисине жакшы көргөн инисине. Башка кимге айтмак эле. Ошол мен деле эжемди сүйөм, аябай жакшы. Азыр экөө жакшы эме жашоодо жашап атышат. Ошол бакыт мен үчүн. Көз тийбесин. Жакшы. Көзүнө эме жаш тегерете койдуң. Ооба. Негизи жакыныбызга жаныбызда турса дагы сүйөм деп айтуу өтө кыргыз эли үчүн кыйыныраак экен. Ошол себептерден Жако айым сиз ар дайым эле уга бересизби ушундай сөздү же биринчи жолу уккан үчүн көзүңүзгө жаш алып атасызбы? Мындай көп деле сүйлөбөйт да өзүчө. Анан мен кичинекейинде мен карагам. Томпок бала болчу. Анан азыр бою ошо боюна кетип тура көрсө кичине эле басат да, анан көтөрчү мен деп ушунтайчы да. Томпойгон оор болчу да. Анан кичинекей мени көтөрчү деп ушунтайчы. Мен карадым, мен жунттум. Балаңыздай эле, улуу балаңыздай эле болуп калган турбайбы? Кол чап коелу Улук мырзага. Негизи көзүңүздөн жаш тамса дагы ар дайым сүйүнүчтөн, мына ушундай жакшы сөздөн болсун деп айталы. Биз ар дайым тилектешпиз. Кезекти Жако айымдын жакын досуна берүүчү убакыт келди окшойт. Мерим айым кош келипсиз. Сизди сулуулук жаратуучу айым катары билебиз. Досуңуз жөнүндө кеп кыла кетсеңиз. Рахмат. Жазгүл экөөбүз бала кезден бери доспуз. Бир класста окудук. Ошол мезгилден баштап азыркыга чейин чогубуз. Кандай нерселер болбосун, биринчи кеңешимди мен мындан сурайм, бул менден сурайт. Ар дайым чогуу жүрөбүз. Минур дагы абдан бир жакшы жигит, аяшым менен сыймыктанам да. Ар дайым экөөбүздүн мамилебизди колдоп, жакшы позитив менен гана жүрөбүз. Ар дайым ошо Жазгүл аябай акылдуу, сабырдуу, мындай таза, аябай мындай үлгү ала турган кыз. Жазгүлдөн көп нерсени үлгү алам. Мен дагы мындай үй бүлөдө эң жакшы аял Жазгүл. Эң негизгиси. Эң негизгиси. Эсиңиздеби, Жазгүл айым Минур мырза менен таанышканда мен тааныштым деп сиз менен бөлүштү беле сезимдерин? Ооба, бөлүшкөн. Мен биринчи билгем, экөөнүн кыз жигит болуп жүргөнүн мен эле билчүмүн. Менден башка эч ким билчү эмес. Анан Минур күндө экөөбүздү үйгө жеткирчү да. Экөөбүз чогуу неме. Ошо мен сени туулган күндөрдө эле көрүп калчумун Саматты, бирок биз Минур Жазгүл экөөбүздү ар дайым күндө үйгө жеткирчү. Экөөбүз чогуу туулган күндөргө барчык, тойлорго барганда Минур үйгө жеткирчү. Мындай экөөнүн жүргөнүн мен эле билчүмүн. Доспуз деп коюп эле, бирок жүрөбүзчү да. Самат мырза, сиз жакын досу болбой калдыңыз окшойт да? Сиз билбей жүргөн турбайсызбы? Меримкен жакын досу Минурдун деп коюшсуз. Аяшыңыздын кайсыл сапатын белгилей кетет элеңиз? Аяшымдын тамаша көйлүгү, анан акылдуулугу. Ар дайым мындай дайыма эч мындай өкүнүү, мындай эме настроение болуп жүргөнүн көрбөйм да. Всегда күлүп, каткырып, кыйкырып жүрөт да. Кыйкырганда жана митингде эң артында туруп ташырып кыйкырып аткандар сиз эмеспи? Ошо бул. Жакшы, ишиңизге ийгилик болсун. Сизге чоң рахмат айтабыз. Мерим айымга кол чабуулар болсун. Минур мырзанын үй бүлөсүндө жаңы бүлө болуп келген күйөө баласы Калыс мырзага кезекти берсек. Кош келипсиз. Минур байка аябай жакшы. Башында эмне сөзүн баарын эле жакшы дегенден баштадыңыз? Мен башында коркчумун да. Жаңы Мерим эслешип жүргөндө коркчумун аябай. Анан кийин уже Мерим экөөбүз үйлөнгөндөн кийин анан ошондо билдим. Бай адамды бир көргөндө эле билинет го, жакшы мүнөзү бар экенин,
ичинде жакшы адамдык сапаты бар экенинчи. Ошону билдим, кийин ошон үчүн жакшы деп айтып атам. Ошол. Демек, билгизбей сүйлөшүп жүргөн учурда коркчусуз. Ооба, коркчумун. Коркусунан көзүн илинип калган учурлар болгон эмес беле? Жок. Техничный мамиле кылып турбайсыздарбы, азаматсыздар? Бул үчүн кол чаап коюш керек. Жакшы, анан жаңы үй бүлө жөнүндө айтып бериңизчи, жаңы үй бүлө кандай экен? Биздин баш кошконубузга 1 ай болуп калды уже. Жакшы, буюрса баары эле жакшы болуп атат. Ата-энебиз, бир туугандарыбыз поддержка кылып атат. Баары эле жакшы экен. Ошол. Баягы башында эле айтты, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп, сизге сый көрсөткөн үй бүлө окшойт, Ооба. Анда эмесе үй бүлөңүздөргө узак жылдарды каалайбыз. Ошол себептерден бактылуулук болсун деп айталы. Келинчеңизге кезек узатсак, Мейнур мырзанын карындашы. Куш боңуз бек болсун, жакында гана үй бүлө курган экенсиз. Анан айта кетсеңиз, негизи эле мисалы кыз кишилер сүйлөшүп жаткан жигитибизди өзгөчө агабыздан мындай корунуп турабыз да. Анан жеңеңиз менен сырдашчыңыз беле? Жигитим бар деп. Акырын жеңе бүгүн байкем айтып коюңуз, мен барып чыгып келейин деген учурлар болду эле. Ооба. Мен 2 байкем бар. Өзүм жалгыз кыз болгондуктан эч эжем жок болду, кыздар да жок болду бизден. Анан эч ким менен сырдаша албайсың, бир минус ошол болду. Анан мен жеңемдер келген аябай кубанычтуу болуп сүйүнүп, өзүмдүн эжем катары кабыл алдым. 2 жеңем бар. 2 жеңем менен тең сырдашчумун, аябай жакшы сырдашам азыр дагы. Андай айткан күндөрүм болду. Айтып сырдашып жүргөн. Колдоп койчу эле мындай. Ооба. Жеңемдер биринчи текшерип көрчү, кандай бала көрсөтсөң, сүрөтүн көрсөт, кандай рентгенден өткөрөт, деп мындайнан. Биринчи көрдү, сүрөттөрүн көрүп, анан жакшы сүйлөшүп көр, байкап көрөсүң да деп ушинтчү. Жазгүл айым, эсиңиздеби? Биз үйлөнгөндөн кийин Мейнур чалбай эле менен сурайт болчу да, анан каякта жүрөт, уже кеч болуп кетти деп. Анан мен билчүмүн, свиданияга кеткен, анан айтчумун да, келет да. Келет азыр, чоң эле кыз, өзү билет да, мен чалганда дагы жаман көрөт деп койчум калып эле. На самом деле билем каякта жүргөнүнчү, сүйлөшүп турам, жазып турам, анан апам деле эмне болду, айгыз эмне болду десе, ой келет азыр апа, келатат деп ушинтип мен билчүмүн да. Өтө идеалдуу жеңе үчүн кол чаап коелучу, Ар бир кызда ушундай жеңе болуш керек да негизи. Ардактуу телекөрүүчүм, эфирде кош келиңиздер долбоору жүрүп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетели. Алдыңкы мүнөтүңүздөрдү, алтын убактыңыздарды бизге бергенди унутпаңыздар, анткени мына ушул столдун үстүндө бир үй бүлөнүн тарыхы, анын сыры сиздер менен биргеликте бөлүшүп жаткандыгын айтабыз. Үй бүлө учурунда кээде казанай кагышат, баары идеалдуу эмес, туурабы? Ким баштайт, ким кечирим сурайт? Мындай, биздин үй бүлөдө уруш болот. Үйлөнгөнүбүзгө бир 3 жылдай болот, Кудай буйрса 3 жыл болот сентябрда. Ошонун ичинде бир 5 же 6 жолу уруштук, чындыгында. Анда санап жүрөсү, эсепке келгендечи. Анан ошонун ичинде кээ бирде аябай катуу уруш болбойт да, мындай айтышып анан эшикке чыгып кетем мен. Мында бир сыйра сүйлөнүп алып эшикке чыгып басып кетип калам, бир жарым саат 40 минутта жок болом. Анан келип кайра орусча айтканда ни в чем не бывало. Дальше сүйлөшүп жашап кете беребиз да. Анан Жазгүл деле эч повод бербейт, сүйлөшүп улантып кете беребиз жашоону. Сиздечи? Уруш негизи балаң ооруганда оштон башталат экен. Балаң ооруганда балаң ооруп атса настроение болот экенсиң да, балаңды карабайсыңбы, анан монтип калды, тигинтип калды. Укол алалы жок, дары менен жакшы болот. Баланын айынан көбүрөөк кичине урушуп кетебиз да. Атак мындай Кудай сактасын, чоң уруш кандайга жетпей эле коелу, андай болбой эле койсун. Мен кичинекейимде көкпеттирээк болчу экенмин. Анан апам айтчу, күйөөгө тийгенде бул көкпет деген кереги жок, көкпет болбой деп ушинтип көп айтчу. Анан Мейнур менен ушундай болбогон нерселерге таанышып кеткенде Мейнур айтып атпайбы, эчтеке болбогонду сүйлөп кете берем деп. Мен кек сактап жүрсөм, мен кек сактап жүрөр экенмин да. Сүйлөбөй койсо болмок беле деп, анан мен ошо Мейнурдун ошо качествосын өзүмө алдым да. Сүйлөй бериш керек экен, кек сактасаң жүрө бересиң да, кек сактап сүйлөшпөй деп. Анан кек сактаган привычкам уже калды да. Семьяда андай болбош керек. Мен уже башкаларга совет бергенде, семьяда кек сактабаш керек. Бирөөң таарынса, бирөөң кичине жакшы сүйлөп коюш керек деп ошентип айтып калдым.
Жакшы, кол чабуулар болсун. Албетте, бардык нерседен сөзсүз жакшы жагын алса болот. Билгенибиз 19 болсо, билбегенибиз 99 да. Ошол себептерден биздин программабызда ар дайым ар бир жубайдан, ар бир түгөйдөн сурайбыз да. Негизи жылдыздуу үй бүлөлөрдү идеалдуу деп элестетишет да. Мындай булар да бардыгы идеалдуу деп. Мисалы, TikTok тартасыздар, видео тартасыздар. Анда күлүп жайнап эле бири-бириңиздердин үстүңүздөрдөн күлүп, анан аны жакшы бир жака айландырып, анан булар урушпайт болуш керек. Булар такыр эле жакшынакай болуш керек деп ойлошот да. Чындыгында эле көрөрманым, бардык жерде эле казан аяк кагышат экен. Бирок казан аяк кагышканда аны туура жакка коюп коюу ар бир инсандын өзүнөн таасир этет экен. Ошол себептерден Кыргызстандагы ар бир үй бүлөдө бакубатчылык жана тынччылык болсун деп айтабыз. Ардактуу көрөрманым, ката кетиргенден соң эмес, кимдир бирөөнүн катасын көрүп, кеңешин угуп, жашоонун оңдогон жеңилирээк деп коет эмеспи. Биз дагы кош келиңиздер долбоорунун алкагында келген үй бүлөлөрдөн жок дегенде бир кеңешти сиздерге пайдалуу бир айтып кетсек, демек 1 сааттык программабыз жөн кеткен жок деп сиздерге кепилдик бере алабыз. Албетте, сиздерден мен кеңеш сураар астында ата-энеңиздерден уккум келет, анткени ушунча жыл чогуу түтүн булатып, ушунча жыл уул кызды тарбиялап келдиңиздер. Сиздерден үй бүлөнүн бекемдигинде кайсыл сапатты көбүрөөк көңүл буруш керек? Эми үй бүлөнүн бекемдиги биринчи бирине бири ишенүү керек. Анан кийин бирин-бири сыйлоо керек. Бири-бирине ушу ишенип, жакшы мамиле жакшы болуш керек. Ошондо үйдүн бекем болот деп мен ойлойм. Ишенесиз. Жакшы. Келиңиз. Менде деле ошол ой. Эми бири кечиримдүү болуш керек. Турмушта ар кандай нерселер болот. Биздин деле башыбыздан көп нерселер өтүп келатат. Эми ошондо кечиримдүү болуп, бирибиз сүйлөгөндө бирибиз унчукпай калып, кээде мен атабыз жини келгенде мен унчукпай эле сүйлөбөй билмексен киши болуп коем. Үйрөнүш керек экен, Эч нерсени сезбеген эле киши болуп коем. Ошентип ал деле өтүп кетет, ал күндөр деле. Кечиримдүү болуп ошо ушундай деп ойлойм. Жакшы, сиздердин ата-энеңиздер бул бири-бирине болгон ишенич, бири-бирине болгон баягы жоопкерчиликти жана апабыз айткандай эле унчукпай билмексен болуп баарын жеңип кетсек болот экен, Сиздерчи кандай сапаттарды баса белгилейт экенсиздер? Биз деле жогоруда айтылган сөздөргө толук кошулабыз. Эң негизгиси үй бүлөдө уруш азыраак болсо, жашоо таттуураак болот деп мен ойлоймун. Анткени уруш канчалык көп болгон сайын кут кетет, ошончолук сый урмат дагы кетет да. Колдон келишинче азыраак урушканга аракет кылгыла. Жана ошондой эле эгер уруш ушунчалык боло турган болуп аткан болсо, анда бириңер эшикке чыгып кеткиле деп айтмакмын. Мага окшоп деп коюңуз, Мындай таза абага чыгып кетсиң. Сени чыгара элек деле өзүң чыгып кетишиң керек, Уят боло элек деле. Өз калыбы менен эле чыгып кетти. Азамат, сиз Жазгүл айым, келиңиз. Кек сактабаш керек. Мен өзүм башыман өткөн. Ошо кек сактабаш керек, кекчил болбош керек, кечиримдүү болуш керек. Атам айткандай бири-бирибизди сыйлап турушубуз керек. Апам айткандай бирибирибизди бирибиз жинибиз көрүп атканда бирибиз унчукпай турушубуз керек. Анан түшүнүп туруш керек жана ишенич болуш керек. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, ар бир айтылган сөз жүрөктөн чыкканына ишенебиз. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер теле долбоору ар ишемби күнү көрөрмандарыбызга жылуу атмосфера, жагымдуу маанай тартуулоого аракет кылабыз. Эгерде эфирдин артында турган инсандар канчалык аракет кылса, биз дагы ошончолук жоопкерчиликти сезебиз. Ал эми биздин куттуу үйүбүз болгон Коомдук телерадио бир корпорациясынын атынан жана биздин программабыздын атынан атайын даярдап койгон белектерибиз бар. Куру кетпеңиздер. Ошол себептерден азыр кожойкеге тапшырып койгула уруксат этиңиздер. Мына ушундай белектерди кожойкебизге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Эң чоң белегибиз Ихсан курулуш кооперативи. Бул эгерде үй алам дей турган болсоңуздар 50% төлөсөңүздөр сиздерге 10 жылга 3% арзандатуу менен алып берет. Ошол себептерден Ихсан кооперативин сиздерге сунуштамакчыбыз. Мына ушул Ихсан кооперативинин артынан Кыргызстанда көптөгөн мекендештерибиз үйлүү болуп жаткан учуру бул сизге белек. Үйдүн шефине дагы белек бул. Экөөңүздарга бир. Андан кийинки белегибиз болсо, мына ушул программабыздын өзгөчө, даамдуу, өзгөчө пайдалуу өнөктөшү Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясы билсеңиздер керек, таза накты азыктардан кофе жана ошондой эле чайларды чыгарып келет. Үйүңүздө бош болуп калганда эле Минур мырзанын маанайы түшүп турганда, сөзсүз мына ушул чайлардан демдеп берсеңиз, маанайы көтөрүлүп эле, ар дайым сиздин жаныңызда болгонго даяр болот. Smart & Rich компаниясына чоң рахмат айтабыз. Бул сизге. Келиңиз.
көтөрбөңүз. Биздин дагы өзгөчө сиздерди сергитүүчү өнөктөшүбүз Абдышата компаниясы. Абдышата компаниясынын Vital Life пайдалуу витаминдүү суусу жана ошондой эле эгерде күн ысыкта энергияңыз жок болуп эле талып жатсаңыз, анда нитро суусундугун сунуштайбыз. Бул сизге керек болуш керек, Келиңиз. Анда эмесе Минур мырза, сизге белек болсун. Абдышата компаниясына нитро суусундугуна терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Азыркы учурдагы эң баалуу болгон бул убактыңыздарды бөлүп, биздин көрөрмандарыбызга сырыңыздар менен бөлүшкөндөрүңүздөргө чоң рахмат сиздерге. Кадырман көрөрманым, убакытты ар дайым учкан кушка окшоштурабыз. Бирок биз убакыттан учуп бара жатканыбызды кээде эле байкап калат эмеспизби? Бирок 1 сааттын алкагында биз менен чогуу болсоңуздар, сиздерге рахмат айткым келет. Эгерде үй бүлө темасына келе турган болсок, сиз бүтүндөй дүйнөнү багындырып үйүңүзгө келсеңиз, тынччылык болсо, демек сиз баатыр эмессиз. Сизди күтүп турган үй бүлөңүз ар дайым жаныңызда болсун. Тынччылык болсун. Кыргызстан кичинекей үй бүлө деген мамлекеттен турат эмеспи? Кош келиңиздер, теледолбоор эфирде болду. Көрүшкөнгө чейин кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Сиздерге